Тарихи маалыматтарга караганда азыркы Өзбекстандын Хорезм облусунун Хива шаарынын тагыраагы Ичан каланын ордунда мемиреп жаткан кумдуу чөл болгон экен. Дал ушул учу кыйырсыз чөлдү басып өткөн улуу жибек жолунда Хейвак деп аталган таза тунук булак болуптур. Мени кайнаткан ысык чөлдөгү булак муздак жана таттуу болуп, аны ичкен жолоочулар Хейвак деп тамшанышат. Азыркы биз билген Хива шаарынын аталышы да мына ушунан келип чыккан дешет. Хива Өзбекстандын Хорезм облусунун борбору. Бул байыркы шаар 1997 жылы өзүнүн 2500 жылдыгын белгиледи. Тарыхый архитектуралык табылгаларга караганда, мындан 2500 жыл илгери бул аймакта Хейвак деген шаар болгон. 305 жана 995 жылдары азыркы Хорезм аймагында Афригиттер династиясы башкарган. 1712 жылы ислам аскерлерин баштаган Кутайба ибн Муслим бул аймакты багытканга чейин Афригиттер династиясы Зороастризм, тагыраагы отко табынгандар дини өкүм сүргөн. Археологиялык казуулардагы теңгелерге караганда биздин эрага чейин 2-нчи кылымда Хорезм өкүмдарлыгы Ардивисура Анахит кудайчасына табынган. Бүгүн Хива дүйнө саякатчыларын дайыма өзүнө кызыктырып келет. Айрыкча Хива шаарынын так ортосунда жайгашкан Ичан кала тарыхый архитектуралык комплекси. Ансамбль кадимки ачык асман астындагы чоң бир музей. Ичан кала дүйнөлүк баалуу мурастар тизмесине кирген Орто Азиядагы эң алгачкы тарыхый архитектуралык комплекс. Бул комплексте айлананы курчаган бийик жана бышык чеп, медреселер, мавзолей, кербен сарай, мончо жана ошондой эле атактуу Калтаминор мунарасы жайгашкан. Калтаминор Хиванын символу. Ал Хива хандыгы Мухаммад Амин тарабынан курулуп, өз кезинде ислам дүйнөсүндөгү эң бийик мунара болуп эсептелген. Мунаранын курулушу 1852 жылы башталып, бийиктиги 29 метрге жеткенде курулуш токтоп калган. Бул хандын дүйнө салгандыгына байланыштуу дешет. Анын планы боюнча мунара 70 метр болуш керек эле. Мунара курулуп жатып токтоп калгандыктан аны Калтаминор же кыска мунара деп аталып калган. Мунаранын диаметри 14 метр.